Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен биз табигый кырсыктар жана анын келип чыгуу себептери деген темадагы сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта окуучулар табигый кырсыктар жана алардын келип чыгуу себептерин билишет, табигый кырсыктардын бөлүнүшүн үйрөнүшөт, табигый кырсыктардын адамдын жашоо тиричилигине тийгизген таасирин түшүнүшөт. Табигый кырсыктар бул адамдын эркине баш ийбеген табияттын алаамат көрүнүштөрү. Көпчүлүк учурда адамдын жашоо тиричилигине, өмүрүнө коркунуч алып келет. Биздин арабызда айрымдарыбыз табигый кырсыктардын кээ бир түрлөрүнө дуушар болгон болушубуз мүмкүн. Аларга жер титирөө, суу ташкындары, сел, жер көчкү, кар көчкү, кургакчылык, катуу шамал, үшүк, нөшөрлөп жааган жамгыр, токой өрттөрү жана башкалар кирет. Мен силердин көңүлүңөрдү табигый кырсыктардын түрлөрүнө бурайын. Табигый кырсыктардын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Геологиялык коркунучтуу кубулуштар, геофизикалык коркунучтуу кубулуштар, метеорологиялык коркунучтуу кубулуштар, гидрологиялык коркунучтуу кубулуштар, гидрогеологиялык коркунучтуу кубулуштар жана табигый өрттөр. Булардын ар бирине өзүнчө токтолуп өтө турган болсок, геологиялык коркунучтуу кубулуштар булар эрозия, жер көчкүсүнүн жүрүшү, селдин жүрүшү, көчкүнүн жүрүшү, кар көчкүсүнүн жүрүшү, тоо капталдарынын жылышы жана чаңдуу бороондор. Ал эми геофизикалык коркунучтуу кубулуштар бул жанар тоонун атылышы жана жер титирөөлөр. Ал эми метеорологиялык коркунучтуу кубулуштарга булар нөшөрлөгөн жамгырдын жаашы, кардын көп жаашы, көк жылгаяк, катуу аяз соогу, үшүк, аяздуу шамал, саратан ысык, кургакчылык, туман жана мөндүр кирет. Гидрологиялык коркунучтуу кубулуштарга суу ташкындары, суунун кириши жана кардын бөгөп калышы кирет. Гидрогеологиялык коркунучтуу кубулуштарга жер алыбындагы суулардын жердин үстүңкү бетине көтөрүлүп чыгышы кирсе, табигый өрттөргө токойлордун, талаалардын өрттөнүшү кирет. Мына балдар, биз табигый кырсыктардын бөлүнүшүн түшүнүп алдык. Учурда илим менен техниканын өнүгүүсүнө карабастан, табигый кырсыктардын жылдан жылга өсүүсү байкалууда. Табигый кырсыктардын келип чыгуусунун себептеринин бири дүйнөлүк климаттын өзгөрүшү экендигин окумуштуулар айтышууда. Чындыгында эле жердин атмосферасынын температурасынын көтөрүлгөнү аныкталган. Ошондуктан тайфунду, кургакчылыкты, суу ташкындоону, катуу шамалдарды жана сел агымдарын жаратууда. Биз мурунку сабактарда парник эффектиси деген терминге дуушар болгонбуз жана бул жөнүндө кенен маалымат алганбыз. Климаттын глобалдуу жылышынын негизги себептеринин бири ушул парник эффектиси экендигин белгилешет. Жер күндөн алган энергиясын кайрадан мейкиндикке таратат эмеспи? Бирок таркалган нурлардын бардыгы чагылып кетпестен, жердин абасында кармалып калат. Анын натыйжасында абанын температурасы жылып, муздардын эришине алып келет. Ал өз кезегинде нөшөрлөгөн жаан-чачындардын, шамалдардын болушуна шарт түзөт. Мына, көрдүңөрбү балдар, биз табигый кырсыктарды, алардын келип чыгуу себептерин түшүндүк. Мындан кийинки сабактарда биз табигый кырсыктардын мүнөздүү белгилерине токтолобуз. Үйгө бериле турган тапшырма 147-беттеги 42 параграфты окуп келүү. Ушуну менен сабагыбыздын соңуна чыктык. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.